Егемен күнге жеткен азат тілім, елзілден ынтымаққа башат тілім, асмандан балбылдаған жылдыз тілім, аламға аты шыққан Чыңгыз тілім, мезгілде мерт болбостон жеңген тілім, мекінде қанат қағып келген тілім, манастай дастан айтқан улуу тілім, махаббат жалын чачкан сулуу тілім. Ақ қалпақ ата жұрттың насібіне асмандан енші болып тиген тілім, арыбай қылымдарды бағынта бер, ардағым ата мурас қырғыз тілім. Өзіңір баамдагандай эле балдар, кыргыз тилим көөнөрбөс өчпөс тилим аттуу тарбиялык саатыбыз жакында келе жаткан кыргыз тили күнү майрамына арналмакчы. 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тили мамлекеттик расмий тил болуп кабыл алынган күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил күнү болуп майрамдалып белгиленип келе жатат балдар. Эне тилим мага жарык тийген күнүм, майрамың белгилейбиз мына бүгүн, кыргызмын кылымдарга сактап келген, кыргыз тил, эне тилим, эне сүтүм. Эне тилим, эне сүтүм деп эмне үчүн айтабыз балдар? Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Көрдүңөрбү балдар? Тил канчалык маанилүү экен. Ошон үчүн балдар элибизде тил билсең, дил билесиң деп айтат. Тил улуттук маданияттын эң негизги бөлүгү жана аны өркүндөтүүчү каражат. Андан айрылуу оорду толгуз чогутууларга алып келет деп Чыңгыз Айтматов айткандай, эрдин тили сатылса да, элдин тили сатылбайт экен балдар. Ылайым ошондой болсун. Кыргыз тили өркүндөп өнүгө берсин. Карт тарыхты ичине батырган кыргыз тилин элибиздин дилинде өссүн, өнүксүн, өнсүн дейбиз. Жылуу сезимдер менен кыргыз тили дайым баркталсын, баалансын. Майрамың менен кыргыз тилим.